بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Бүткүл аламды жараткан Аллах субханала тағалаға чексиз мактоолор. Анын элчиси сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын сайыды сарбар болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы, берекеси болсун. Аллах субханала тағала мына ушул жума күнүндө бардыгыбыздын дуаларыбызды, тилектерибизди, максаттарыбызды кабыл кылып, өзүнүн хадисинде, өзүнүн сөздөрүндө вада кылган, жумага биринчи келген инсандарга вада кылган, жумага алдын келип, мына ушул жерде Кур'анды Каф сүрөсүн угуп олтургандарга вада кылган соопторунан жалпы жамаатыбызга Кудай Таала насип кылган болсун. Дайым айтканыбыздай эле мына ушул жалпы Кыргызстан боюнча мусулмандардын башын бириктирүү максатында ошол муфтияттын демилгеси бар. Жалпы мусулмандар бир түрдүү баян эшитсе, бир түрдүү ваз насихат укса, мына ошол нерсеге мусулмандарды бириктирүү максатында муфтият ушундай бир жалпы Кыргызстан боюнча ар бир мечитке бир кыл тема берет. Мына ошол бүгүнкү берилген темабыз ушул экен. Таразанын тактыгы. Албетте соода кылгандар көп, айрыкча мына шаар жергелеринде соода сатык менен алектенгендер көп, касапчылар бар, же бир нерсе алып саткандар бар. Мына ошол учурда соода сатык маселесинде таразыга так болуш деген маселе тууралуу берген экен жалпы жамаатка. Деги эле бул ошол негизги бул жердеги максат ошол таразынын тактыгы дегенден максат эмне десе, таразынын тактыгы дегенден максат бирөөнүн акысынан сактануу да, албетте. Башкалардын акысын жебештик. Башка мусулмандардын акысынын арамдыгы. Иннал муслим ахул муслим. Пайгамбар алейхиссалам айтат хадистеринде. Албетте мусулмандын бир тууганы. Ал мусулмандын бир тууганы болгондон кийин ага эч качан мусулманга зулум кылбайт. Мусулмандын башка бир мусулманга каны арам. Анын малы, жан дүйнөсү, ошондой эле анын аброю дагы арам. Арам дегенден максат кол тийгиз. Анын аброюн төгө албайсыз. Ошондой эле анын акысы дагы, малы дагы арам дейт. Башка бир мусулманга себепсиз алып, аны жей албайсыз, же ошондой бир алдап, таразыдан же башкадан алдай албайсыз. Ибн Аббас радиаллаху таала анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. Эми ар бирибиз билген ошол Мутаффифин сүрөсү бар. Бул сүрө ошол таразыдан алдагандар тууралуу Кудай Таала бул аят калимада тууралуу кыскача токтолойлу. Бул аят калимада Кудай Таала айтат: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم. Бул аят калимада Кудай Таала айтат: вайыл болсун. Вайылдын максаты эмне десе, вайыл дегени бул вайылды эки түрдүү тафсир кылат. Бир түрдүү тафсири ушул тозоктогу эң коркунучтуу жайлардан бирөөсү вайыл. Тозоктун бир коркунучтуу өрөөндөрүнөн бир жайыны вайыл деп аталынат. Экинчи бир тафсиринде болсо халатын бир дайык, бир жаман, бир адамга жагымсыз болгон абал дейт. Бактысыздык дейт. Мына ошондой кылып эки түрдүү тафсирлейт. Айтор вайыл болсун, ошол тозоктогу ошол өрөөн болсун, тозоку болсун. Ким десе, лил мутаффифин, таразыдан урган инсандар дейт. Таразын урган инсандарга вайыл болсун. Алар кандай десе, ал инсандар өздөрүнө бир нерсени сатып алып, өздөрүнүн пайдасына болгондо туура таразы менен таразылашат. Ал эми сатып атканда бирөөнүн пайдасына болгондо ката таразы менен таразыдан уруп калат дейт. Мына ошол инсандарга Кудай Таала бул аяты калимада вайыл, тозок болсун деп айтып атат. Ошол инсандар тозоку болсун деп айтып атат. Эми бул Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалам Мадинага келиштен алдын Мадина эли инсандардын эң таразыда алдаган элдердин бирөөсү эле дейт. Пайгамбар алейхиссалам келиштен алдын. Таразыдан ушундай уруп калат эле. Көрүнгөн жерде мусулмандар ошол жердеги Мадинадагы элдер бирине бири ишениш жок эле. Эмне үчүн? Көпчүлүгү таразыдан уруп калышат эле.
Ал эми пайгамбар алейхисалам келип, мына ушул аят калима түшкөндөн кийин, мына ушул аят калиманын негизинен Мадина эли таразыга өтө бекем болушу, таразыга өтө так болушу дейт. Бул аяти калимадагы мына ошол соода кылган мусулман бир туугандарыбызга эскертме катары болсун. Мына ошол таразыны тартып аткан мезгилде тактык болсун. Бирөөнүн акысы деген нерседен корксун. Өзүбүзчө ойлошубуз мүмкүн, өзүбүзчө бир кыял кылышыбыз мүмкүн. Кичине бир уруп калсам, күнүнө мынанчадан урсам, ала бир айда мынанча акча болот. Аны көбөйтө турган болсом, бир жылда мынанча акча болот. Мына бул керегиме жарап калат. Бул сиздин акылыңыз. Аны менен инсан эч качан байып кетпейт. Мына ошон үчүн таразынын тактыгына ар бирибиз сөзсүз көңүл бурайлы. Дагы бир риваят Ибн Аббас радиаллаху анхудан экен. Бул риваяттагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва ла фашаз-зина фи қом илля кафра фихимул маут. Ва ма нақса қомун ал-микал вал мизан илля қути анхумур ризқ. Ва ла хукима би гайри хақ илля фаша фихимуд дам. Ва ла хатама қомун бил ахд илля саллата алейхимул аду." Бул хадиси шарифте Пайгамбар алейхиссалам айтат: Кайсы бир жерде зына эшиктери ачылып, зына эшиктери кенен болуп калган болсо, анда алардын арасына Кудай Таала өлүмдү жайылтып коет дейт. Башка бир риваяттар бар бул зына тууралуу. Канча риваяттарда келет, бир элдерде эгер зына эшиктери ачылып кала турган болсо, ал элдерге Кудай Таала мына ушундай оору берет, анын давасы жок, шифасы жок дейт. Канчалаган оорулар келип атат, канчалаган нерселер келип атат мына ушул зынанын аркасына. Никесиз арам жакындык кылыштын аркасына. Эми андан кийин айтып атат: "Ва ма нақса қом ал-микал вал мизан илля қути анхумур ризқ." Жана айттыга, эч качан ойлобойлу биз таразыдан уруп байып кетебиз деп. Бул хадиси шарифте айтат: бир инсандар эгерде таразыдан уруп калып, ошондой бир кандайдыр бир таразыдан кемтип алып, ошону менен байып кетем десе, андай ойлобосун. Балким эгер ошол таразыдан ура турган болсо, Аллах Таала алардан рызкы эшиктерин, рызкынын барака эшиктерин жаап коет дейт. 100 миңден тапсаңыз дагы жетпейт, ал таппайт бирөөнүн акысы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистери бар. Ал-зунуб саласа дейт. Күнөөлөр 3 түрдүү болот дейт. Күнөөлөр 3 түрдүү болот. Занбун ягфируллах, бир күнөө бар, Аллах Таала аны кечирет. Ва занбун ла ягфируллах, дагы бир күнөө бар, Аллах аны кечирбейт. Ва занбун ла ютроку минху шай, дагы бир күнөө бар, Аллах Таала андан эч бир нерсесин калтырбастан үтүр точкасына эсептеп алат дейт. Биринчи Аллах кааласа кечире турган күнөө кайсы десе, фазамбул абди байнал абд. Мусулман фазамбул абд байнаху ва байналлах дейт. İnsandын өзү менен Кудайдын ортосундагы күнөөсү дейт. Өзү менен Кудайдын ортосунда күнөө боло турган болсо, аны Кудай кааласа кечирет экен, эгер тооба кылса бенде. Ал эми экинчи бир күнөө бар дейт, Аллах аны эч качан кечирбейт. Ал күнөө кайсы десе, аширку биллах, Аллага ширк келтирүү. Динден чыгып кетиш, башка динге өтүп кетиш. Аллахтын жалгыздыгына, Аллахтын улуулугуна кемчилик жеткизиш. Мына ошол ширк амалдарды дагы Кудай Таала кечирбейт деди. Ал эми үчүнчү түрдүү күнөө бар. Андан эч нерсе калтырбай үтүр точкасына эсеп кысап кылып алынат. Ал күнөө кайсы десе, фазамбул айбад байнахум, бенделердин өздөрүнүн арасындагы күнөөлөр дейт. Ал өздөрүнүн арасындагы күнөөлөрү кайсы? Өздөрүнүн арасындагы күнөөлөрү ушул. Бенделер эмне кылат? Өздөрүнүн арасында бирөөнүн аксын жейт, бирөөнү таразыдан урат, бирөөгө зулум кылат. Муну Кудай Таала мен аралашпайм буга дейт. Мунун өтүр точкасына эсебини берет кыяматта дейт. Башка бир хадис шариф бар. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Атадруна манил муфлис?" Пайгамбар алейхиссалам бир күн сахабаларга карады дагы: "Силер билесиңерби муфлис ким экен?" деген. Муфлис деп жакыр бечара адам ким экен билесиңерби деди. Сахабалар айтышты: "Қалу al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a lahu." Sahabalar aytышты: "Ya Rasulullah, bizde bechara adam deb акчасы жок, малы жок, дүньөсү жок адамды бечара дейбиз" dedi. Анда Пайгамбар алейхиссалам айтат:
innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Анда пайғамбар алейхиссалам ұландысына айтып отыр. Албетте менің үмметімден бешаралар, албетте менің үмметімдегі мискин, ошол муфлистер, алар кимдер десе, ал адам қияматқа барғанда намазы менен барады дейді. Намазы толық болады дейді. Ал адам қияматқа барғанда орозосы менен барады дейді. Орозосы толық болады дейді. Ал адам қияматқа барғанда иманы менен барады дейді. Иманы жақсы бекен болады дейді. Бирок ошонун менен кошо бирөөнүн акысын жеп барат дейт. Бирөөнү уруп барат дейт. Бирөөнү гыйбат кылып барат. Бирөөнүн акысын жеп барат. Бирөөгө зулум кылып барат. Башка бирөөлөрдүн малын жеп барат. Ошентип баргандан кийин фаюто хаза мин хасанатихи ва хаза мин хасанатихи. Өтө көп адамды урган, өтө көп адамга зулум кылган. Өмүрүндө 50 жыл соода менен алек болгон, таразыдан ура берип, адамдардын канча экенин эстен чыгарып койгон. Ушунчалык деңгээлде таразыдан уруп, бирөөнүн акысын жеген. Андан кийин эмне болот? Андан кийин мына ошол инсанга башкалардын, ошол инсандын сооп амалдары мына ошол акысын жеген адамдарга бериле баштайт дейт. Ошол намазы, ошол орозосу, ошол садакасы, ошол жакшылыктарынын бардыгы башкаларга бериле баштайт дейт. Муну сөккөндүгү үчүн ага канча соон берет? Муну ургандыгы үчүн ага канчасын соон берет? Мунун акысын жегендиги үчүн ага канчасын соон берет? Муну таразыдан ургандыгы үчүн ага канча соон берет? Ошентип анын сооптору түгөйт. Сооптору түгөнгөндөн кийин, бирок анын сооптору түгөндү, бирок анын бирөөнүн акылары түгөнгөн жок. Бирөөнүн акыларынын көп жегендиктен бирөөнүн акысы түгөнбөстөн сообу түгөп бүттү дейт. Андан кийин эми акысын жеген адамдардын күнөөлөрү буга үйүлө баштайт. Жанагы акысын жеген адамдардын күнөөсү үйүлүп отуруп, бирөөлөрдүн күнөөсүнүн себебинен ал тозок болот, тозокко кирип кетет дейт. Намаз окуйбуз, ибадат кылабыз, садака беребиз, ошону менен кошо бирөөнүн акысын жебейбиз. Эгер намаз окусаңыз, садака берсеңиз, орозо кармасаңыз, бирок бирөөнүн акысын жеп атсаңыз, касапчылык кылып атканда өзүнүн чегинен сырткары майды же бир сөөктөрдү өзүнүн чегинен сырткары берип атасыз. Же таразыдан уруп атасыз. Же бир нерсени алдап туруп сатып атасыз. Анда наузу билла, Кудай сактасын. Бирөөнүн акысына кирип калабыз. Бирөөнүн акысы жаман нерсе. Мына ошол соода кылып аткандар дагы бир нерсени эске алыш керек. Мына ошол соода кылып аткан учурда кээде айтып калабыз, мал аласызбы, же бир товар аласызбы? Келет, сага канчага түштү дейт. Канчага алдың дейт. 20 миңге алган нерсени 25ке алдым дейсиз. Жалгандан өзүңүздүн пешенеттер менен адал тауып аткан акчаңызды бир сөзүңүз менен арам кыласыз. Бир сөзүңүз менен. Эмне дейсиз? Жалган аралаштырып 20 миңдик нерсени 25 миң дейсиз. Hem кичине кошуп берсең, сатам дейт. Же болбосо жаман экен. Сиздин тутуп аткан орозоңуз, сиздин намазыңыз эрте кыяматка барганда ошолорго берилип жүрбөсүн. Алардын акысын жеген үчүн аларга берилип жүрбөсүн. Эмне кыласыз? Эгер чындап ошондой сатыш керек болсо, сизге туура келбесе, эмне кыласыз? Алган аркыңызды жалган айтып. Андан көрө мага туура келбейт, ушул тең болду жетет. 900ге сурап атабы, камера сурап атабы сиздин оюңуздан? Мага 900ге түшкөн эмес дебестен, балким, менин сатканыма туура келбейт. Бербей мага тең болду. Ал жерде проблема жок. Анан кичине бир нерсени жалгандан аралаштырып алабыз дагы, анан эртеден кечке тапкан акчабызды арам кылып, үй бүлөбүздү, бала чакабызды арамдан багып албайлы. Бирөөнүн акысы ушундай жаман. Бирөөнүн акысына азыркы хадис шарифте айткандай, пайгамбар алейхисалам бирөөнүн акысына мен киришпейм деди. Мен ага киришпейм деди. Аллах Таала айткан экен киришпейм деп. Аны ошол бенде менен өзүң чечип аласың дейт. Пайгамбар алейхисалам жаназага келгенде билесиздер, бирөөнүн акысы болгон жаназаны пайгамбар алейхисалам окубайт эле, бирөөнүн акысы бар болсо. Себеби бирөөнүн акысы деген нерсе, бирөөнүн акысы мойнуңузда калып туруп, аяка кетип калыш бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн эң биринчи кечиндеси жатканда дагы ар бирибиз өзүбүзгө менде кимдин акысы калып кетти, бирөөнүн акысын жебедимби? Бир сыйра өзүбүз анализ кылайлы. Эгер жеген болсок, алган болсок, анда аны алып барып берейли, адалданайлы мына ушул нерседен. Кээ бир байларыбыз бар.
Коррупция кылганбы, башка кылганбы, бирөөнүн акысын жеген, анан бир мечит салып коет. Арамдан тапкан акчаң менен мечит салганыңын эмне кереги бар? Кимге пайда, кимге зыян ал? Ажыга 70 жолу, 100 жолу ажыга барсагам, 100 жолу умрага барсагам, бирөөнүн акысын Кудай Таала мен кечирбейм деп атат бу жерде. 100 жолу умрага барбайсыңбы сен? 100 кабат кылып мечит салбайсыңбы сен? Бирөөнүн акысын мен кечирбейм деп атат. Мына ошол нерсе бизге кулагыбызга алтын сырга болсун. Бирөөнүн акысы менен байыгандар болсо, ошол бирөөнүн акысы менен мечит салып койсом, ошону менен адалданып калат дебеңиз. Мечит салганыңыз өзүңүздүн жолу, өзүнүн жолунда. А бирок бирөөнүн акысы өзүнүн жолунда. Кайра айтам, Аллах Таала мен аны кечирбейм деп атат. Болду, жетиш керек мына ошол нерсе. Ошол бенде менен эсептешип аласың кыяматта. Ошол бендеге качан сообуңду бересиң, эгер анда дагы наразы боло турган болсо, анда анын күнөөсүн сен алып, наузу билла, аяка кирип кетишиңиз мүмкүн. Кудай өзү жүзүн ара кылсын. Ошон үчүн келиңиздер, бирөөнүн акысынан сактанайлы. Бирөөлөргө, мусулмандарга пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин. Пайгамбар алейхиссалам хадиси бар. Хаслатани ла шай афдалу минхума. Эки сыпат бар дейт. Андан абзелирак эч нерсе жок дейт. Ал кайсы десе ал-иману билла ва наф'у лил муслимин. Аллага иман келтирүү, андан кийин мусулмандарга жардам берүү. Ва хаслатани ла шай ахбату минхума. Дагы эки сыпат бар, эки нерсе бар. Андан да жаманыраак эч нерсе жок дейт. Ал кайсы десе Аллага ширк келтирүү, андан кийин мусулмандарга зыян бериш. Мусулмандардын акысын жеш, мусулмандарды гыйбат кылыш, мусулмандардын акысына кириш, мусулмандардан ушундай бир таразыдан башкадан уруш. Келиңиздер туугандар. Мына ошол нерселерден бирөөнүн акысы деген нерседен сактанайлы. Бирөөнүн акысын ачык алгандан эң биринчи сакталайлы. Андан кийин экинчи бирөөнүн акысын алышыбыз бар да. Ал нерсе эмне? Башкаларды гыйбат кылыш деген нерсе бар. Мына ошол нерсени дагы өзүбүзгө неме кылайлы? Милдет кылайлы, карайлы. Кичине болбогон нерседе олтуруп алып, эки адам биригебиз дагы баланчынын гыйбатын баштайбыз. Вала аузу биллахи минаш шайтанир раджим, вала ягтаб ба'дукум ба'да. Биrini biri эч качан гыйбат кылбасын. Аюхиббу ахадукум айякула лахма ахи. Садакаллахул азим. Силердин бирөөңөр мусулман бир тууганынын акысыны неме, этин жейишти каалайбы дейт Кудай Таала Кур'анда. Ал дегени, эгер бир инсанды гыйбат кылган болсо, анын этин жеген менен барабар дейт. Мусулмандын аюун жашырайлы, аюун ашкер кылып антип, анын акысына кирбейли. Бирөөнүн акысы деген нерсе бул улуу нерсе экен. Бул чоң нерсе экен. Бул өтө бир коркунучтуу нерсе экен. Аллах Таалага аралашпай турган нерсе экен. Бирөөнүн акысы деген нерседе эң бир илгеркилердин дагы ушуга басым жасаган нерсеси ушул. Эгер бир үй бүлөдө бир балага бир перзентке курсагына арам лукма кире турган болсо, арам тамак курсагына кире турган болсо, ал адам арамдан өскөн эт эч качан жакшы болуп өспөйт дейт. Алымдардын сөзү бар. Арамдан чоңойгон эт, арамдан чоңойгон адам эч качан жакшы адам болбойт, ибадатчыл, таквалуу адам болбойт дейт. Эгер балаңыздан, эгер небереңизден, эгер бала чакаңыздан алымдар чыксын десеңиз, эли жерине мекенине кызмат кылган, мусулмандарга пайдасы тийген инсандар чыксын десеңиз, анда эң биринчи адал тамак менен багайлы. Ошол бирөөнүн акысы менен бакпайлы үй бүлөбүздө. Бирөөнүн акысы бул ушундай бир жаман, ушундай бир оор маселе экен.